Семестр убагында экзамен окууңду бүтүрүш үчүн мугалимдерге акча берүү болобу? Эми бул маселе аябай азыр көйгөйлүү маселе болуп калса керек. Албетте ар бир адам ошо мейли окууда болобу же башка бир иш кылып атканда өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн баягы маңдай тери менен, күчү менен ошо ишин аткарып окуусун бүтүрүш керек. Анан баягы жалкоо болуп калып эле, жалкоолуктан же жакшы окубай калып, анан эл менен кошо эл дагы берип атат, мен да берейин деп, окуумду туура берейин деп акча берген болбойт. Бул пара болуп саналат. Бул исламда бул арам нерсе. Аллах субхана тағала мына Бакара сүрөсүндө кайтарып тыйып салган. Вала таъкулу амвалакум байнакум бил батил. Мусулмандар өзүңөрдүн бири-бириңердин араңарда ушу мал мүлкүңөрдү, акчаңарды батылдык, жалган нерсе менен жебегиле деп атат. Бул пара берүү жалган нерсе. Муну менен жеген болбойт. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Тирмизидеги хадисте ушу пара берүүчү менен пара алуучуну наалат кылган. Мындайча айтканда каргыш болсун дегенде каргаган. Бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Жана ошондой эле адам баласын алып аткан илимин берекеси кылат. Ошондой эле ошонун аркасында алган диплому, ошого жеткен жанагы билимин тастыктачу документтерин баары тең бул арам жол менен келген болот. Андай окуусун, ошонун аркасынан дагы кийин ошо менен ал жан сактап акча таап иштеп калыш ыктымал. Ошонун баарын ойлонуш керек да. Арам менен келген нерсе менен кайра арам менен окуат таап ошону иштейм дейт. Мунун баары тең арамдыкка алып барат. Сакташ керек. Бул пара берүү ислам дининде тыйып салынган. Ар ким өзүнүн күчүн жумшап, ошо менен